Бүгүнкү New TV шоу программасына райондук кыздардан чакырганбыз. Районовский кыздар болот го. Ошол кыздардан чакырамыз. Бүгүн биздин эфирибиздин мейманы ошол ак ордо менен ак өргөнү кармаган кыздардын бири бизде Айдина Турдалиева кыз конокто. Салам алейкум. Кандайсың, родной? Алейкум, кандайсың? Жакшы, родной. Жакшы. Нормально жүрөшпөй? Кечко. Келем, отур. Не жаңылык бар? Мен жаңы конокко чыгып турсам, келдим. Рахмат. Жакшы келип болдуңбу айтор? Ооба. Не анан райондо тынч элеби? Район мен карайм да нормально эле. Нормально эле. Жакшы эле ооба. Спортивка алмаштырган күндөрүң болду беле? Башка спортивка барбы? Кой, бул легендарный спортивка, мындай спортивка эч кимде жок. Кыргызстандан таппайсың. Короче, достор, ким Айдина Турдалиеваны тааныгандар болсо, ысык чайдан даярдап туруп, экранга жакына келип туруп, Айдина Турдалиеваны көрсөңөр болот. Райондон келди өзү. Район тынч айтор, мен билишим боюнча. Кармап атасың да. Жакшы эле бар. Жакшы эле. Жакшы эле кармап атам. Не жаңылыктар Не бар? жаңылык болот? Биз жүрөбүз ушундай эле. Понтор болсо чалып кой. Макул. Өмүрүң баягы эле? Ооба, баягы эле. Анан көбү кызыгат экен, сен канчанчы жылкы болосуң дегендергечи. Мен 91 жылкы болом. 91-жылкы болосуң, а? Тамашалап койдум, 2000 жылкымын, конечно. Сен 2000 2000 кашта 2000. Тамаша. New TV шоу программасында бир аз образдан чыгып, бизде конокто Айдина Турдалиева. Азыр биз балким образ болгондон кийин бул кызды бардыгыңыздар TikToктон көргөнсүздөр. TikTokто көптөгөн образдарды жаратып жүргөн кыздардын бири Айдина Турдалиевага кол чабар. Бизде конокто. Көргөнсү кубанычтабыз. Айдина, маанай жакшыбы? Маанай жакшы. Биз негизи ойлогонбуз, сен чындыгында ушундай эле образ болуш керек депчи. Жашоодо мындай эмесмин, бул жөн эле образ да. Эми TikTokто ушинтип тартып көрсөм элдерге жакты. И необычно, кажется. Анан кызыккандарга Айдина кайсыл жерден болот? Кайсыл жерде төрөлүп өстүң эле? Мен Чүйдөн болом. Ата-энем да Чүйдөн болот. Ысык Ата районунан, Жер Казар айылынан болом. Бирок көп ойлобойбу, Таластан эмеспи ушул кыз? Ойлойт. Таластан деп ойлойт, Таластык деп ойлойт. И Оштон деп ойлойт. Анан сен образың боюнча, мисалы сени көчөдөн тааныгандар, көрүп калгандар бар болсо, чындыгында ушундай спортивка менен жүрөсүң деп ойлойт да, чындыгында ошондойбу же кандай кийим жүрөсүң? Жок, жашоодо вообще башкача мындай. Бул просто образ. Мен жашоодо, например, допустим, көчөдө жүргөндө мени көрсө таанышпайт, иногда эле мындай көрүп калса эле Айдина деп таанып калышат. А мындай бир күнү ойлоп атам, спортивка менен площадьты айланып келейин. Чтоб мындай элдер көбүрөөк таанып эметкендей болчу. Ошо. Мындай мисалы сиздин ошол видеоңуз акыркы TikTokто карап көрсөк аябай эле популярдуу. Просмотрлар да жакшы, ошол Instagramда, TikTokто. Анан элдер көпчүлүк учурда кандай комментарий калтырышып атат? Образ жактыргандар барбы, күткөндөр барбы? Мисалы кийинки серия чыгат дегендер балким. Мен, если честно, мындай ойлоп көргөм башында. Мындай когда биринчи видеону киргизгенден кийин, жана 91 жылкы болобуз эмне деласың деп киргизбедим эле, ошону тартып киргизгенден кийин комментарийлер аябай көп келген. Анан мен ойлогом мындай аябай жамандашат го, хейтят депчи. Потом мындай комментарийлерди окусам, наоборот, мындай молодец, там өлө окшош турсуң, там аябай сонун, молодец деп эметти. Мен ошону эметип еще больше тартып баштадым. А если мен ошол моментте там жамандап хейттетсем, мен ошол видеону удалить салмакмын. Ошо менен тартып болчу. Эми мисалы Айдинаны азыр балким бир көргөндө чындыгында мындай бир райондогу кыздардай көрүнөт экен, шпаналар болот го. Анан бирок чындыгында көчөдө Айдина мынтип кийинбейт, балким ойлоп калгандар, образдан кийин балким мындай. Бирок сүйлөгөнүнө караганда керки мындай жестикуляция, сөздөр калып калгандар бар болуш керек мындай, көнүмүш адат болуп калды керкемлер. Нет. Же образдан чыгып кетесиңби такыр эле? Мен образга бат кирип бат чыгып кетем. Мындай образды, например, спортивканы кийдимби, всё болду. Мындай эми образга сразу кирем, а если спортивка чечсем, всё уже. Азыр образга кирип көрсөң азыр мынакей. Эмне кылып көрөйүн? Кантип образдагыдай кылып сүйлөп мындай. Мен мындай эметип видео тартып, мындай сөздөр менен эметем да, ТВ кайгыл болсо ошону турайм сразу. А так мындай сүйлөй албайм. Билбейм андай сөздөрдү, например, а так мындай ТВ кайгылдуу там пьяный кишилер көп. ТВ кайгылдуу анан New TV патрулунан видеолор чыгып калат биздикинен дагы, кээ-бирки аткарып калгандардан. Да, патруль. Анан жана балким кайсыл видеолорду көбүрөөк туруп атасың азыр? Кайсыл ТВ кайгылдуукунбу же кимдердикинен көбүрөөк кызыктуу элдерге?
ТВ кайгул, конечно. ТВ кайгул, да? Патруль деле. Мен карабайм, мага жүрө беришет подряд там бир видео көрүп калышса, ошону, например, көрүп сразу мени отмечает, потом мен сразу ошону 1-2 жолу көрүп эле образга кирип сразу тартып коем, и всё. И людям нравится, элдерге жагат. Эми Адина айтсаң, өзүң тууралуу балким кызыккандарга, Адина Турдалиева өзү чүйдөн болом деп айттың. Мисалы ушул видео чыгып аткандан кийин үйдөлөр кандай кабыл алды? Видеону көрдү дейм, туугандар, балким тааныштар, ата-энең. Ооба, үйдөгүлөр көргөн. Биринчиден ошол видеону эжекем жиберген, тартып көрбөйсүңбү депчи. Мен мурун деле тартчумун, бирок анча деле прям элдер көрчү деле эмес да. И ошону тарткандан кийин эжекем жиберип, мамам көрүп калды. Апам көрүп калып, Эмне деди? Эми урушту, эмне болгон видео, там кызтай болбойсуңбу деп, анан башында тартпай эле коеюн деп ойлоп аткам да, андан кийин эжекем апам менен сүйлөшүп, тарта берсин, там, эми жакшы болуп атат, тарта берсин, өзүнө дагы эметип, мындай пусть популярный болсун депчи, ей нравится деп. Анан мамам башында көнбөй аткан. Жок, тартпайсың. Мамаңыз дагы ошондо ТикТокто отурат? ТикТокто отурбайт, аны Инстаграмдан көрүп калды. Инстаграмдан көргөндө мен сразу киргизгенден эле видеону сразу мага чалып, анан эми кичине урушту да, эмне болгон видеону киргизип атасың, там ичип алган кишилер турап депчи. Потом мен дагы өзүм кичине эметип кетип, анан өчүрүп салайын деп, анан ошону. Бирок сен өчүргөндө эле бирок тарап кеткен видео ага чейин эле. Ооба. Эми, мисалы ошол эле ТВ кайгулдагы кайсыл бир адамдардын образдары, мисалы чыгып калган адамдардын образын туруп атасыз да, ошол адамдар өздөрү чалып кайрылгандар болду? Сен мени тураган турбайсыңбы, өчүрүп койчу дегендер балким. Ооба, болгон. Ошол адамдар өздөрү кайрылды? Да. Нет, өздөрү эмес, достору. Эми эметип эле коем, бир кызды турагам. Ошол кыз өзү жазган. Типа өчүрүп кой депчи. Өчүрүп кой, там эмне деп сурагандан кийин өчүрүп салгам. А балдар вообще жазбайт. Ошо тураган балдар вообще жазбайт. Ошо жанагы спортик бар эмес беле? Ошону турабадым эле, ошону турагандан кийин досу жазган. Молодец, жакшы отураптырсың, көрсөтсөм вообще эметип калды депчи. Күлүп атып эметип калды, мен ушундай белем деп эметип калды деп, анан ошондон бери көбү жазбайт, көп деле эч ким эметпейт. Жана эми видео бар эмес беле? Алтышка, ты посиди, я тоже буду посидеть дегендерчи. Жок, ал эмес болчу. Ал эмес. Аны өчүргөн эмес. Эми, сиздин образыңыз, мисалы, балким мындай жеңил көрүнөт болуш керек жумуш ичиненчи, эми алдың тартып койдуң, звук деле, үнүн деле коштоп койдуң дегендер болот да. Чындыгында кандай жумуш аткарасыз? Ошол үндү табыш керек, видеону кесиш керек, монтаждаш керек, же процесс кандай жүрөт өзү? Мен аны Оператор ким? Оператор айтсам ишенбейсиз, 6 жаштагы сиңдим. 6 жашта сиңдиңиз тартат. Башында мен көрсөткөм, момундай алып тарт деп. Потом айткам, эме деп, ТВ кайгулду билесиң, кандай тартатында, кыймылдатып тарт депчи. Потом ал кыймылдатып, эметип тартып. Мынтип кыймылдатыппы? Да, кыймылдатып, мен камераны уруп, короче, башына күлүп эметип атканбыз. Андан кийин бат эле мындай эметип кеттим да. Бат эле мындай тартып үйрөнүп кеттим. Ал мен эмнеси кыйын, мен ал бат эле үйрөнөм, сөздөрүн немелеринчи. Мен жанагындай каждый анан деген сөздөргө прям попадать этип, анан харизманы эметип коюш керек да, мимиканы кошупчу. Азыр тура аласызбы балким ошол жерден бир образды? Кайсысын туруп берсем, мен аны спортивка кийип кире албайм. Спортивка кийбенчи болбойт да? Не знаю, кире албайм спортивка, жок, мындай спортивка кийсем өзүмдү как-то мындай уверенно сезип калам да, мындай прям реально ушул образга кирип, и уже мындай өзүмдө мындай эркектей болуп калдым да, өзүм ичименчи, и уже эметип кетем да, сразу эле мындай берилип. Эми сиздин балким азыр көп ойлош мүмкүн да, эми балким бул өзүнүн азыркы жумушу же ТикТоктон чындыгында ушундай жакшы просмотрларга акча тапса болобу дегендерге кандай жооп болот сизден? Негизи болот бекен? Жок, мен ТикТоктон акча таппайм, ал өзүм үчүн. Биринчиден, и мен Инстаграмдан эле, рекламадан эле таппасам, мындай көп эметпейм. Анан гиф дегендерди көп ойноп көрбөйм. Кызыкпайм. Мен үчүн азыр еще больше аудитория чогултуп, и эмет элдерге таанымал болуш керек. Мен башында спортивка менен жүргөндө эч ким тааныч эмес, азыр уже мындай образ менен тартып баштагам постепенно. И мындай уже эметип башташты да, таанып. Мен азыр балким бизди ошол YouTube'дан көргөндөр, балким ошол эле азыр телеканалда көргөндөр бар болсо, ошол эле режиссерлорго, балким чоң продюсерлерге кайрылат элем. Актриса Даяр
образы бар, мисалы, аткарганды жакшы билет, ошол эле мимика, жестерди туура колдонот, актерский мастерство деп коебу. Ошол нерсеси менимче жакшы өнүккөн, өзүнүн таланты бар экен. Жакынкы арада кино тартыла турган пландар бар болсо, Айдинайга кайрылса болобу? Болобу? Да, болот. Болот да. Айдинайга кайрылсаңыздар болот, гонорарды мен аркылуу чечесиздер да. Кайрылыңыздар, Instagram баракчасында белгилеп коебуз, андан тышкары TikTok'унда белгилеп коебуз. Ошол жакка жазсаңыздар, мынакей Айдина өзү жооп берет. Сунуш түшкөндөр болдубу? Кино, балким сериал дегендер. Ооба, түшкөн. Тойбой деген киного чыгарышкан и анда биринчи жолу баргам ошондо. Анан барып кастингтен камералардын алдынан еще элдер дагы монтип прям карап, анан өзүмдү жоготуп койгом да, ошол моментте анан сүйлөй албай калдым да. Ойдон коюлбай калды. Жок, ошо вообще мындай эмете албай койдум. А на самом деле мындай уж прям ойлогом да, прям тартылам ошо киного депчи, потому что эметет оңой эле болот мага деп, камералар элдер карап турганда өзүмдү жоготуп коюп, ошо ойдон тартылбай калгам. Андан кийинки не жаңылыктагы балдар Вайнер деген сериал тартышты жакында эле. Ошого тартылып келдим бар. Бирок аяктан ролум мындай, кандай десем, стерванын ролу берип койчу да мага. Жашоодо ошондой эмеспи? Нет. Жана эмес. Мындай нагадить эткен, анан мындай стерванын ролун берип койчу. Ошо вроде тартылып бүткөндөн кийин айтышты, мындай молодец, жакшы тартылдың, рахмат депчи. И өзүмө да жакты. Эми, балким азыркы учурда ошол сиздин жашооңузга кызыккандар да бар да, учурда билими барбы, кайсы жерде окуду эле, анан кийин үй бүлөдө канча бир туугансыз дегендер бар? Мен КЭУ колледжди эле бүткөм. Азыр пока тапшыра элекмин. Экономист кесиңиз боюнча? Жок, менеджер. Менеджер. Да. И кийин да буюрса тапшырабыз ошол жака. Үй бүлөмдө болсо 5 бир тууганбыз. Менин 3 эжекем бар, анан бир братишкам бар. Ошондо сиз орто? Мен ошондо 4-үчүсүмүн. 4-үчүсү, эң кичүүсү. Да, 4 кыз, анан бир бала менден кийин. Ошондо мен ойлой берем, мындай менден кийин эркектер өлгөн үчүн мен үйдөн мындай көбү эркелетип эметишчи да, ошон үчүн мен мындай кичине үйдөн тыңыраагы мен. Эжекелерим аябай жош, мен тыңырапмын. Жана күйөөгө тийинип атканда өзүн рекламалап го. Үйдө 4-төбүз. Ортодо эң кичүү байкелерим бар, анан менмин. Ошон үчүн мен тыңыракмын. Эми, ошол TikToктон чыккандан кийин, элдер комментарий жазгандан кийин биринчи кандай ойлор келип атты? Кийин тартсамбы, же тартпасамбы, же кандай кылсам деген ойлор келди. Мына биринчи видео чыкканда мындай просмотр көп болуп калды да, дароо эле. Элдерге жакты. Анан кандай ойлор келди? Биринчи комментарийлерди окуганда жакшысы дагы, жаманы дагы эметет, бирок жаман азыраак болду да. И ошо жакшы эметип жазышкан үчүн мен еще больше тарткым келип, мындай эметким келди. Потому что андан кийин дагы тартып берейин деп ошо мен ушул образ меники болуп калды. Андан кийин элдердин баары эркекте жүргөн кыз деп ойлоп калышты го деп ойлой берчимин өзүм дагычы. Анан эми кийин балдар да көрүп дагы типа Сүйлөшпөй койбосун деппи? Да, эмне болгон образ, хыкенский образ сыяктуудай болуп калат деп тартпай коеюн деп атканда ойлор болуп калган да. Андан кийин кайра если элдерге жагып атса, почему бы и нет деп тартып баштагам. Азыр элдерге, например, кыздарга жагат. И мен байкап калдым, школьницалар көбү спортивка кийип, ошентип мени турап чыгышат да. Мен эменен көрүп калам, иногда мени отметка кылып или эмелерине киргизип калышат да, видеолор. Сиздин артыңыздан турап барсаңар бар экен. Да, ошону мени турап, анан мен ошону ойлоп койгом, там звездная болезнь болуп кетип, өзүңдү көтөрбөй кичине мындай эмеде нормада жүрүш керек депчи. Значит, мени көрүп, значит, туруп отурса, значит, Үлгү алышат. Да, үлгү алышат. Эми, Айдинай, сизге келип бериңизге чоң рахмат биринчиден. Ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде биздин эфирибиздин бир аз болсо көркүн ачып бердиңиз. Башына жакшы образды да келип бердиңиз. Анан балким көчөдөн Айдинайды көрүп калсаңыздар, анан эркектей эле мамиле кыла бербеңиздер. Балким эркектер көрүп калса, кыздай мамиле, кызгадай эле мамиле кылыңыздар. Көчөдө мындай эле жүрөм мен. Ооба, балким эми таанып калгандар бар болсо деп атканым да. Каалоо тилектер, өзүңүздүн оюңуз бар болсо, камера сиздики. Кайрылсаңыз болот. Каалоо тилектер сизге? Жок, мага эмнеге айтасың? Элдерге да. Элдерге каалган тилегим ден соолукта болгула, эч качан урубагыла, сактангыла. Кыргызстанга кааларым. Кыргызстан өнүгө берсин. Кыргызстан өнүгүп, TikTok'ту жаап атабыз да, жаппай эле койгула, пожалуйста, TikTok'ту. Ошо. Ошо менен болду, да? Каалоо тилек көп тилейм, айта албайм. Тойдон сөз беребиз сизге? Тойго көп сүйлөбөйм, тосту.
честно сүйлөй албайм. Бирок видеодон аябай эле тартыласыз, Образга бат кирем, бирок образга бат кирем. Бизде New TV Show программасына Айдина Турдалиева болду. Мыкты тиктокерша. Учурда көптөгөн образдар жараткан кыздардын бири. Сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Буюрса бир гана тиктокто эмес, биздин Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнө таанылат деген ишеничтемин. Аракет кылсаңыз. Кызматта Арсен Султанов, New TV Show программасы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз.